1941-жылдан 1945-жылга чейин созулган улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун аскер катышкан, 90 миңи курман болгон. 100 миңден ашык кыргызстандык фронтовиктер, 979 тыл эмгекчилери, Советтер Союзунун орден-медалдары менен 8020 ардак грамоталар жана Кыргыз СССРинин Жогорку Кеңешинин Президиумунун грамоталары менен сыйланышкан. 34-ü 3 даражадагы даңк орденинин ээси, 73 кыргызстандык алтын жылдызга ээ болуп, Советтер Союзунун баатыры деген эң жогорку наамга татыктуу болушкан. Согушка ага кетти, бала кетти. Жонуна эл тагдырын сала кетти. Киндик кан тамган жердин турпагынан бир чеңгел тумар кылып ала кетти. Баарына эл чыдады, жер чыдады. Бузулгус бирдик деген эл чыдады. Акыры жеңиш деген бир улуу сөз жаркырап Кремльге туруп калды. 4 жыл бою кармашып, түшүрбөй түндүгүн, жеңиш деп жар салып, кубанган күн бүгүн демекчи 1945-жылы 9 майда улуу жеңиш баш багып, тынчтык өкүм сүргөн. Мына быйыл ошол улуу жеңишке 75 жыл толуп турат. Баарыңыздарды улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен куттуктаймын. Дүйнөдө эч качан согуш болбосун, өлкөмдө ар дайым тынчтык орносун.